Kana kimi verdin? Kızlarınız, ballarınız o şey gördünüz. Korkusa sonra görüyorsunuz mu? Şu mağa okşap kakşabasın hiç kim. Жалғыз kızım бар эле. Өтө мыкаачылык менен өлтүргөн бул. Бейгүнөө адамдар өлүп кетебиз бул калапан эмем өсүп келейткан. Жалал-Абад облусунда 19 жаштагы кызды мыкаачылык менен өлтүргөн дейилип, 58 жаштагы киши кармалды. Бул маалымат уккан маркумдун жакындары бүгүн шектүү жарандын үйүнүн алдына чогулушту. Анда тийиштүү органдарга кайрылуу жасап, катуу жаза берүүгө чакырышты. Качанга чейин кәсіп адам өлтүргүчтү коргойт биз мамлекет. Ошон үчүн ушул иштер дагы кайталанат. Желек дагы кайталанат. Көргөн адамдын оозуна учук чыгып кете турган жаза кабыл алып берсин. Маркум Айдананын жансыз денеси мындан 6 күн мурун Нокен районунан табылган. Денесинде көк ала тактар менен бети шишиген абалда. Башына катуу сокку жеген дешет жакындары. Ал үй бүлөдө 4 туугандын жалгыз кызы болчу. Эне саюу боюнча 3 айлык курска жазылып, 1 ноябрдан тарта Базаркоргон районунан Жалал-Абад шаарына барып үйрөнө баштаган. Экөөбүз кошо чыкканбыз. Мен Базаркоргонго кеткем, ал Жалал-Абадка кеткен. 2 сааттык окуусу бар эле барып келейин деп. Ошончо барганда эле телефону өчтү. Келип калат деп күтүп отурдук. Ошончо келбеди да кызым. Келгенде ошо бети башын бүт талкалап уруп таштаган көк ала кылып. Ошо башка бетине көп жегенде бетине уруп оз башын жарып таштаган бүт эле. Чачы узун эле чачтарын бүт жулуп таштаган. Шектүү катары Сузактын 58 жаштагы тургуну кармалды. Ал буга чейин зордуктоо жана башка беренелер менен бир нече жолу соттолгон. Акыркы жолу 2021 жылы Баңгизатка байланыштуу кылмыш жоопкерчилигине тартылган. Жалпысынан өмүрүнүн 20 жылы камакта өткөнү айтылат. Маркумдун жакындары мындай оор кылмыштарга колу барган жарандарга катуу көзөмөл болушу керек. Болбосо мындай өкүнүчтүү фактылар кайталанбашында кепилдик жок дешет. Өтө катуу жаза кылып бергиле балам. Өтө катуу жаза кылып берди. Палапан гана кыз болчу бул. Ата-энесине өдө карабаган, бирөөгө өдө карабаган. Максатын ошо кишинин үйүн көрөлү. Кандай жашап атат экен десек, келип бир итти байлап коюптур эшигин алдында, эч ким жок экен. Туугандарына учурайлы дегенсиздер. Учураган ким бар экен деп келдик. Эч кимиз жок экен. Биз базарга Ленинскийге барып келдик. Айда да көрсөткөн жок кишини. Bir yerde daha görsetken yok. Türmeden çıksa dile, misal cezasını alıp 15 yıl oturup çıkan olur. 15 yıl oturup çıksa dile bayağı eski anayına düşüptür da. Ошого kontrol gerek. Анан закондорду жогорку кеңештен закон кабыл алыш керек. Ошону именно жаш балдарга каршы болгон кылмыштарды контролго алып, биз дагы эле дүйнөлүк стандартка келтиришибиз керек. Аны ат бере албагандан кийин ошондой бир контроль керек жок дегенде. Потому что бардыгыбыздын бала чакабыз бар, кыздарыбыз бар, көчөгө кое берет, ойногону жүрөт. А бул деген айылда кыдырып, магазинге кирип, шоколад сатып алыптыр. Ар бир мектептин астына барып токтоптур, детсадтардын астына барып токтоптур. Бул өзүнө ушундай андай жертва издеген да, нерсе таанайсызбы. Эми ошондон чыгып анан биздин кыз туш келип калыптыр. Тергөө учурунда шектүү оор кылмыш жасаганын мойнуна алган. Ага 122 беренеде каралган. Адам өлтүрүү менен иш козголду. Берген көрсөтмөсүндө кызды Базаркоргондун Акман айыл аймагынан Жалал-Абад шаарына баруу үчүн жолдо турган жеринен алып кеткенин айткан. Кызды автоунаасына олтургузгандан кийин Сузак районунун аймагында өлтүрүп, сөөгүн Ноокендеги каналга ыргытып жибергендигин моюндаган. Кыргыз Республикасынын Ички иштер министрлигинин кылмыш иликтөө башкармалыгынын, Жалал-Абад областық иштер башкармалыгынын, ошондой эле Ноокен, Сузак, Базаркоргон райондук иштер бөлүмүнүн кылмыш иликтөө бөлүмү кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иликтөө иштердин натыйжасында ошол кылмыштын бети ачылып отурат. Ага шектүү катары буга чейин биринчи жолу соттолгон, басап ойлоп кетсем болот. Зордуктоо, Баңгизатка аралашкан жана башка кылмыштар менен соттолгон буга чейин. Ошондой эле учурда азыр эшикте иштебеген. Тергөөнүн жүрүшүндө бул кылмыш жасагандыгы толук далилденип, ал өз көрсөтмөсүн берип, көрсөтмөсүндө окуя болгон жерди көрсөтүп, кандай жагдайларда болгон, кайсыл жерден кызды алып кеткен, Базаркоргон районунан алып кеткен жердин, Сузак районуна келип өлтүргөн жерин, ал эми ошол эле учурда Нокен районунун аймагына барып, кызды каналга салып жүргөн жерлерин баардыгын көрсөтмө менен берип, бул баардыгы видеофиксация болду. Учурда бул ишти соттун кароосуна жиберүү максатында
тергөө амалдары жүргүзүлүп жатат. Соңку учурда жаш кыздарга карата зомбулук фактылары арбын орун ала баштады. Коомчулукта мындай жаш өспүрүм кыздарга жасалган зөөкүрдүк мамиле өлкөнүн эртеңки келечегин ойлончу маселе. Андыктан мындай фактылардын алдын алууда мыйзамдарды катаалдатуу жагы сунушталып келет. Ошол эле учурда кабыл алынган мыйзамдар көпчүлүк учурларда аткарууга алынбайт дешет адистер. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7 канал, Жалал Абад.